да кече көрдүм соцтармак аркылуу тааныштарым жиберди. Ал баягы былтыр боюнча мен тиешелүү күч органдарына мен сурак бергем бул боюнча. Төлөгөндүн мага кандай көрсөтмө бергенин билбейм. Мен ойлойм бул бир жеке эле адамдардын кызыкчылыгы эле деп ойлойм да. Кимдер болушу мүмкүн ал? Мен билбейм аны. Ким болсо дагы ушул наверное да. Төлөгөн Рахманберди уулу негизинде өкүл уулуңуз болгон. Төлөгөн Рахманберди уулу мен иним болот ал. Кичинекейден чогуу машыгып, чогуу колдон келсе тарбиялап, чоңойтуп аны кылган жигит. Мага деле табышмактуу болду кече обращение кылган. Дагы бир маселе могу шаардык мэрия сиздин азыркы элеген кызматыңызды карайбыз. Ушул видеодо дагы ат аталып атат. Моралдык жоопкерчилик. Балким ошо моралдык жоопкерчилигин эске алып жумуштан алабыз дегендей кайрылуу таратты да. Буга эми сиздин көз карашыңыз кандай болот? Мыйзам эгер жумуштан алса бул негиздүү эле деп эсептейсизби? Мыйзам баарыбыз эле бирдей да. Баарыбыз баш ийишибиз керек. Эгерде мен тараптан если моралдык же мыйзам бузуулар болсо, мен даярмын. Жеке душмандар бар деп ойлойсузбу? Бул кызматтык ишке байланыштуу же спортко байланыштуу кандай? Аны деле билбедим. Азыр уртасыңар өзүңөр. Баардыгы эле саясат болуп тур да, негизинен. Спорт эле саясат. Сизди коомчулукта көбүнчө Райым Матраев менен байланыштырышат да. Кандай байланышыңыз бар? Мен ал адамды тааныйм. Ал адамды мен эмес баардыгы эле тааныса керек. Ошол боюнча баары тааныйт. Как спортсмендерди ар дайым колдоп келет. Спортту колдойт. Ошол катар тааныйм. Ошо кичинекейде мындай эле тааныйм. Жеке мамилеңиз жок. Жеке мамилеси жок. Күз суроода буга чейин жанагы Крим чөйрөдө Кайман аты менен таанымал жеңүү менен видеоңуз тарап кетти эле. Ошол боюнча дагы түшүндүрмө берип койсоңуз. Ал боюнча да өткөндө деле негизи түшүндүрмө бергем. Ош кичинекей. Ким гана тааныбайт? Ооба, тааныйм. Жеке кызыкчылыктар, жеке байланыштар кесилишпейби? Андай нерсе жок. Андай нерсе жок. Бирок тааныбыз. Кимдер гана тааныбайт, айтып качы. Понедельниктин өзүн негизи убакка чейин деле өз негизи унчукпай жүргөм. Өз миним болот эле деп макул. Понедельниктин мен дагы пресс-конференция берейин деп даярлантам. Сүйлөшүп атабыз адвокаттар менен. Эми ар ким өзүн защита этпесе болбойт экен. Мындай ага ини деген нерсе жок экен. Аны түшүндүм. Мен ага кылып унчукпадым. Кечеги видео бул эми ар бир нерсенин өзүнүн немеси бар дегендей. Ошол эле учурда буга чейин Рахманберди уулу сизге кол салган деген дагы сөздөр болгон. Кол салган учур болгон беле? Болгон эмес. Эми Рахманберди уулу Төлөгөндү шаардагы эле спортто жүргөн шаар тургундары билет. Биз ага эне болуп жүргөнбүз. Сиз Фуркаттагы окуя боюнча сиз ошол жерде болгон белеңиз? Ал жерде болгон эмесмин. Болгон эмес. Автомат менен атты деп ошондо да чыккан, азыр дагы чыгып атат да. Ошол конкреттүү чоңуңуз кандай? Билбейм, кимдир бирөөгө керек болсом керек да. Айттым го. Аткан эмес. Аткан эмес. Пресс-конференцияда эмнени айтасыз? Билбейм, мен көбүнчөсү сиз айтып атпайсызбы? Мен өзүмө дагы мындай коргошум керек болуп атат. Мен маалыматтык согушта мен жалкап калып атат. Ошо сиздин коргонууңуз эмне болот? Карактоонун дагы чеги болот да. Карактоонун да чеги болот. Кечке эле карала берсе, биз дагы жооп берген даярбыз. Обширный ошо пресс-конференция кылып, журналисттер чакырып, эмне суроолор болсо ошого түз жооп берген даярбыз. Булакка чейин өзү негизи эч ким эмес, интервью берди. Ошо бербегенге да аракет кылат. Негизи эмелердин эле карасак, эми өзүм ишке байланыштуу интервью берсем, атак мону бербейт. Мен бергенге туура келип беребиз. Ошондо сиз буга чейинки болгон нерселердин баардыгын каралуу катары баалап атасызбы? Эми ал жерде айттым, тиешелүү органдарга сурак берген. Ал жерде тиешелүү жок. Эми кечеги өзүңөр деле көрүп атасыңар го, бул жеке бир адам кызыкчылык окшойт го. Мен түшүнүм. Жеке бир адам ким болушу мүмкүн? Эми жеке бир адам, эки адам, үч адам билбейм точно. Божомолдуу түрдө ким болушу мүмкүн? Билбейм ал точно. Билгенди мен өзүм эле сүйлөшүп атпайм эмес. Эмне суроом бар? Мындай душманчылыктын дагы мындай жигитчилиги болот да. Эмилбек Кимсанов тааныйсызбы? Как мурун таможня иштеген акчага тартканмын. Футболист. Өткөндө жанагы экспер Айтмат Кадырбаевдин жени деп айтылып кетти. Улан Райымбековду сабаганда дагы Төлөгөн Рахманбердинин колу бар. Булардын жеке
чатактары бар, кылыч менен төлөгөн эки тараптуу деген сөздөр дагы айтылып атат да. Буга кандай комментарийиңиз бар? Жок. Улан Райымбековдор менен кандай жакындыгыңыз бар? Улан Райымбековди мындай тааныйм, ини катары тааныйм. Тике мамилебиз дагы жок, сүйлөшпөйбүз дагы, көрүшсөк салам ушундай учурашып